Кара Суу районунун тургуну Дилфуза Усманова бир канча күндөн бери Ош облустук архивинде инисинин атына чыгарылган токтомду таппай бара. Анын айтымында айыл өкмөттөн 2008-жылы өткөрүлүп берилген токтомдордун ичинен Айбек Усмановго чыгарылган токтом архивдик документтердин ичинде жок экенин айтышкан. Бул көрүнүштө Усманова күмөндүү ойлор пайда болуп жатканын айтып келет. Биз архивге келгенибиз 2-3 келдик. Бир келгенибизде мына доверенность көрсөт деди. Доверенность көрсөтсөм ошо токтомдорду көрсөттү. Бири ошону эле көрсөттү, башка эчтекени көрсөтпөдү. Көрсөткөндө ошо токтомдордун номери бар, 600 бар, 601 жок, 602 бар. Ошо 601 барагы жок көрсөткөн. Ошондо мен көргөндө тепесиндеги номерлар барку, ручкада, кара ручкада жазып кой. Ошондо каламда жазып жибе да. Азыр мен көрсөм ручка болуп калыптыр. Ошонусун ойлонуп кайтып чыктым. Кийин мына алиги Нариман айыл өкмөтү мындай кылып берди деп атат го, дроп мындай 426, 600 полный топ ошолар жок эле. Якында пайда болуп калыптыр ошолор. Биздин чыгармачыл топ бул убакка чейин чуу жараткан Нариман айыл өкмөтүнүн токтомдору тууралуу материал даярдаган. Айыл өкмөт кызматкерлери мындан 14 жыл мурун чыгарылган токтомдордун баары архивге өткөрүлгөндүгүн, өткөрүлгөн документтерге архив кызматкерлери жооп бериши керектигин билдиришкен болчу. Менин боюнча бул биз 2008-жылдагы бүт токтомдор бул архивге кеткен, ошол бул архивгечи. Бул архивдин эле документтерин кече көрсөттүм немелерге, ошол адамдарга. Ошол кеткен документи дагы турат. Ошол мына 476-тан 620-га токтом кетти деп турат да. Турат ошол жердечи. Бул жерде 601 токтом ал жерде жок деп деген жазуу жок да. 601 токтом мисалы сиздер ал каттоо журналда жок. Каттоо журналды эми ал убактагы тапшырганда мен ким кандай тапшырган эми өздөрү билет да. Менин немем боюнча бизге берген ошол архивдин берген кагазы боюнча бизде турат да. 601-чи өзүңөр деле көрүп атасыздармы? 476-дан 620-га токтомдор архивге тапшырылган деп турат да. Сиздерде онлайн жок? Бизде жок, онлайн компьютер бизде жок. Биздин колубузга тийген документтерде номер 476 токтомдон тартып 620 токтомго чейин Ош облустук архивине өткөрүлгөндүгү тууралуу документтер келип түшкөн. Азыркы учурда арызданып жаткан Дилфуза Усманованын номер 601 токтому архивдик документтерде жана каттоо журналына да көрсөтүлгөн эмес. Архив кызматкерлери ар бир документти дыккат көзөмөлдөн өткөрүп албаганын моюндашат. Алар каттоо журналынын барагын гана эсептеп алганын жүйө келтиришүүдө. Эми азыр бул жерде бизге керек 601 токтом. Биз азыр баратабыз 600 токтомго келдик. Мына 601 жок ортодо. 602 кийинки эле. А бул жерде барак 188ден кийинкиси 189 болгон. Демек ортосунда 601 токтом тигилген эмес. Бул айыл өкмөтүнүн өзүнөн тигилген эмес. Бул китептерди айыл өкмөтү өздөрү тиктирип даяр кылып коет. Бизге бул ошол 601 токтом тигилбеген боюнча ушул даяр боюнча келген. Ош облустук архивинин жетекчиси ошол учурда катачылыктар жана кемчиликтер кеткен үчүн, ал үчүн тиешелүү кызматкерлер кандай жоопкерчилик тартат деген суроого так даана жооп бере алган жок. Эми жок болсо аны ошол сен тиешелүү ошол бөлүм башчыдан ошол эмеден сурадыңбы? Жанагы сиздин иш жүргүзгөн деген бөлүмүңүз бар? Хозгруппа. Ошо хозгруппанын кемчилиги болуп атпайбы? Эми бул 2008 болуп атпайбы? 2008. 2008ден бери аз канча жыл болду? Ошончо жыл болду. 2008деги ошол мезгилдеги алардын кемчилиги эми болчу. Азыркы биздин кемчилдик эмес. Миңдеген документтер жана ар кандай буйрук, протоколдор, деги эле архив материалдарын дыккат көзөмөлдөн өткөрүп текшерип алуу архив кызматкерлеринин милдети. Бүгүнкү учурда табылбай жаткан токтомдун бар же жок экенин айрым кызматкерлердин шалаакылыгы жана айыл өкмөттүн ошол учурдагы кызмат адамдарынын кызыкчылыгынан келип чыккан көйгөй деп айтууга болот. Эми жоголгон документтин түп нускасын табуу жана анын жарактуу же жараксыз экенин далилдөө сот органдарынын жумушу. Датка Шабдан, Тимурлан Эрнес уулу, Нур Ньюс.